Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Менин личкама ошол эле мезгилде Telegram каналындагы суроо жооп группасына мындай деген суроолор аябай көп келет да. Ушул кам сүттү, көк ширени боюнда бар аялдар ичсе болобу, жаш балдар ичсе болобу, канча жаштан баштап ичсе болот, анан жашы улгайып калган адамдар ичсе болобу деген сыяктуу көп суроолор болот. Ушул суроолорго мен жооп берип коеюн деп чечтим. Менин ушул YouTubeга коюп аткан видеолорумду жакшылап көргөн кишилерде баардык жерде эле мен айтып кетип атам. Ошол эле мезгилде суроо жооп группасына дагы атайын 5-6 минутталык кылып жаздырып айтып кетем, бирок аны көп адамдар көрбөйт экен. Ошого байланыштуу мен бир дагы кайталап коеюн дедим. Анан ушул суроолорго жооп берердин алдында дагы бир силерден сураныч катарында айтып кетейин дедим. Ушу өзүңөр эле көрүп, ошо менен чектелип калбастан дагы башка бирөөлөр да көрсүн деп, дагы бирөөлөргө жакшылык кааласаңар, дагы соопчулук кааласаңар, ушул азыр эле ушу мен сүйлөп аткан мезгилде кайра түшүрүп туруп, карап туруп, жанагы нравится дегенди басып койсоңор, жана бармакты өйдө каратып тургандычы. Эгер жагып калса басып койгула, анан жакпаса мен силерди мажбурлабайм. Бассаңар басасыңар, баспасаңар өзүңөр билесиңер, просто соопчулук көпчүлүк көрсүн десеңер, ушуну басып койсоңуздар аябай жакшы иш кылган болот элеңиздер. Анан эми өзүбүздүн суроого өтө турган болчу болсок, кам сүт бул бир күндүк өстүрүлгөн буудайдын жармасы. Дүйнөдө канча витамин катталса, баардык витаминдер ушул кам сүттө бар. Дагы бир жолу кичине кыскача эки сөз менен түшүндүрүп кетейин. Бул Кудай таалам ушундай жараткан экен, ушул дан, буудайдын даны жөнөкөй уктап жатканда 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдап жата берет болчу, кургак жерде тура турган болчу болсо, ошол спячка деп коет. Мындай уктаган абалында тура берет экен дагы. Анан качан сууга түшкөндө, сууну өзүнө тартып алгандан баштап, анан ичиндеги ошо минералдарды, ошол эле мезгилде витаминдердин баардыгын тең бир канча эсеге, кээ бир витаминдерди 10 эсеге чейин көтөрүп, көбөйтүп туруп, анан кийин күчтөнүп туруп, анан кийин жанагы тамыр чыгарып, анан кийин сабак чыгарып, жарып чыгат экен да. Ошол мезгилди биз пайдаланып калышыбыз керек экен. Ошол витаминдерди, ошол минералдарды биз алып калышыбыз керек экен. Анан көп эле коркуп эле ошо суроо бере беришет. Ичсем болобу, болбойбу? Анан ичкенден кийин ичине башым айланып кетти, анан кийин давлениям көтөрүлүп кетти, давлениям түшүп кетти, анан дагы мындай болдум, андай болдум деп ушундай сообщениялар аябай көп келе берет да. Антип мындай өзүңөрдө аңдып, эмне болуп атам деп бир химиялык дары ичип аткансыбай эле жөн эле тамак ичип атам, витамини көп тамак жеп атам деп эле элестетсеңиздер. Анан ушул боюнда бар аялдарга мен ушуну сунуштайт элем. Биринчи күндөн баштап коркпостон, көкширеге мүмкүнчүлүгүңөр жок. Мен көрүп турам, жанагындай катуу оору менен ооругандар дагы көпчүлүгү жасап иче албай атышат. Бирок могу боюнда бар аялдар кам сүттү менин видеолорумду көбү карап көрбөйт, кээ бирөөлөр ачканды билбейт. Дагы бир жолу кайталап кетейин, ар бир адамга жарым стакан граненый деп койчубуз, 250 миллилитрлик стакандын жарымынан буудайды бир кишиге өлчөп алгыла. Эгерде 2 киши ичип атат болсо, толук 1 стакан жайма 1 стакан буудайды алып туруп эле, ошону жууп туруп, пластмассовый идишке, көбүнчө ошондой өстүрсөңөр тезирээк өсөт, жылуулукту кармап турат пластмассовый идиштер. Ошого салып туруп, жууп туруп эле, суусун толтура коюп 10 саатка калтырып коесуздар. Кайра 10 сааттан кийин суусун төгүп, жууп туруп, үстүн капкагын жаап коюп койсоңуздар, жарылып өсүп чыгат 1 суткада. Ортосунда бир жолу жууп коесуңар, дагы суусун төгүп коесуңар. Ошол эле нерсени эгерде 2 адамга жасап атсаңар, 2 стакан сууну, 2,5 стакан суу кошсоңор деле болот, көбүрөөк болот. Блендерге салгандан кийин 2,5 стакан сууну кошуп туруп, куюп туруп, анан блендерден чыгарасыңар. Майдалагандан кийин чыпкадан өткөрүп ичип коесуңар. Муну ар бир боюнда бар аялдар коркпостон иче берсин. Өткөндө эле бирөө даже суроо жоопко ана мендеги кубанычка да жазды. Бирөөлөр эмес, бир канчасы жазды. Жакшылап карап көрсөңүздөр, ошол жерде айтып атат. Мен ушундай канча жылдан бери канча бала төрөдүм дейт. 4 бала дедиби, 5 бала деди, ушундай төрөдүм. Бирөөндө дагы мындай болгон эмесмин. Каным ас болуп, аябай кыйналып төрөчү элем. Азыр мынакей төрөгөндөн кийин менин канымды ошол жерден текшерсе, каным нормал экен. Баардык канымдын составы аябай сонун экен. Балам дагы аябай нормада, аябай сонун болуп төрөлдү деп көргөзүп кеткен сообщение бар экен. Бул бирөө эле эмес,
мендеги кубанычты карап көрсөңүздөр же суроо жооптогу ошол жерлерде бир канча сообщение бар. Менин личкама келип аткан сообщенияларды мен айткан жокмун. Ал жерде аябай көп. Бирок алар суранат, мени эч жака чыгарбай эле коюңуз деп суранган үчүн мен эч жака чыгарбайм, ий көргөзбөйм. Анан балдарга бериш маселеси туурасында 3 жашка чейин бала эмчек эмет. Эмчек эмип атканда мунун кажети жок. Анткени эмчектен дагы күчтүүлүк кылат деп айта албайм. Анткени Кудай таалам ошондой жараткан. Эмчек эмип аткан балада эмчектин сүтүндө буга тийиштүү, балага тийиштүү, балага керектүү баардык минералдар, баардык витаминдердин баардыгы тең болот. Кам сүттү эч коркпостон бере бергиле, эч нерсе болбойт. Көк ширени мисалы бир кандайдыр бир мындай орчундуу оорусу болсо, көк ширеге өткөрүп берсеңер болот. Башка убактарда кам сүттү бере берсеңиздер эч кандай жаңылышпайсыздар. Анан урматтуу мекендештер, дагы эле ошол суроо башталат. Эртең канча жаштан баштап беребиз? Мен дагы бир жолу кайталап айта берейин. 3 жаштан баштап берсеңиздер боло берет. 3 жашка чейин эмчек эмсин. Дагы айтып кете турган нерсе, урматтуу мекендештер, туугандар, ар бириңерде ата бар, эне бар, улгайып калган жашы, басып турушта кыйналып аткандар бар, оорусу бары бар, оорусу жок деле сопсо, бирок уже улгайып мындай өзүн жакшы сезбей калган убактарда болот. Ошон үчүн баардыгыңыздарга сунуштайт элем ушу атаңыздарга, энеңиздерге, эгер өздөрү жасай албаса силер жасап берип койсоңуздар, эгер өздөрү жасаса көргөзүп койсоңуздар, оңой. Бул кам сүттү жасаш оңой. Эч кандай бир кыйынчылыкты туудурбайт, убакытты деле кетирбейт. Ошол кам сүттү жасап туруп, анан бир стакандан эртең менен ичирип койсоңуздар, кам сүт ичкенде ичи жумшарып, бир күндө бир эле маал бара турган болчусу 2 жолу, 3 жолу барышы мүмкүн, бирок мындай ичи жумшарып гана калышы мүмкүн да. Бир күн, 2 күн эле. Андан кийин ооба газ чыгат. Иштен газ чыгып, жел чыгат. Ал кээ бирөөлөрдүкү 1 жумага чейин, кээ бирөөнүкү 2 жума, кээ бирөөнүкү 1 айга чейин да болушу мүмкүн. Кээ бирөөнүкү болбойт дагы. Ошол эле проблемасы ошол болот. Анан болду. Андан кийин өтүп кеткенден кийин жөн эле тамак. Эртең менен турганда эле сразу чыгарып туруп эле 1 стакандан апаңарга, атаңарга берип койсоңуздар, өмүрүн узартасыздар. Жанагындай кичине акыл эсинен кетип бараткан болчу болсо, кайрадан акыл эси кайрадан калыбына келет. Баскан тургандан кыйналып аткан болчу болсо, кадимкидей өзү туруп, өзү чыгып, өзү басып туруп калат. Жанагындай заара парасын токтото албай аткан болчу болсо, берип көрсөңүздөр күчтөнөт, ал дагы жок болуп кетет. Бир сөз менен айтканда, картаңдар үчүн кам сүт бул 1000дин 1. Мен ушул сөздү көп кайталап айтам. Бул 1000дин 1. Ата энеңерге, улгайып, жашы улгайып калган адамдарга, ушу 50ден 55тен ашып калгандан баштап 80ге чейин, 90го чейин, 100ге чейин канча жаш боло турган болчу болсо, баардыгына тең бере берсеңиздер эч кандай жаңылышпайсыздар. Только мен сиздерге мындай кепилдик берем десем деле жаңылышпасам керек. 5-10 жылга Кудай таалам өмүрүн узартса, 5-10 жылга өмүрүн узартасыздар. Сонун болуп калбаса, анан мага жазгыла, комментарияларга жазгыла. Ушул туура эмес айтып коюп турсуң, мен атама бердим же апама бердим, анан мындай оорусу жок эле оору чыгып кетти, мындай болду эле, андай болду эле деп коркпостон мага жаза бериңиздер, эгерде мен туура эмес айтып койгон болсом. Ошон үчүн чал кемпирлерге, анан эми баягы өзү жашаган чал кемпирлерге дагы жардам берип, ошол коло коңшулары кирип чыгып үйрөтүп койсоңуздар боло берет. Мынакей бир кап буудайды алып коюп койсо, бир кап буудай 1 жылга 2 чал кемпирдин өздөрүнө колдоно турган болсо 1 жылга жетет. Урматтуу мекендештер, ошонун кыйынчылыгы деле жок. Ошону үйрөтүп койсоңуздар, просто соопчулук иш кылган болосуздар. Мен бекер жерден, жөн эле жерден сиздердин башыңыздарды айландырып айтып аткан жокмун. Урматтуу мекендештер, ушуну колдонсоңуздар, анан коркпостон ошол жашы улгайып калгандарга бере бериңиздер. Бул эми жашы улгайып эле калгандар үчүн эле эмес, урматтуу мекендештер, ушул ким оорусу бары да жогу дагы 1 стакандан эртең менен иче турган кылып, жарым стакан буудайды өндүрүп бир кишиге, ошондон чыккан маңызды күндө эртең менен 1 маал ичип алып, анан 1 саат 2 сааттайын тамактана турган болчу болсо, эч кандай оору сыркоо деген жакындабайт. Бардыгы тең силердин үйүңөрдөн айланып өтөт. Урматтуу туугандар, дагы токтолуп кете турган нерсе, эгерде боюнда бар аял ушу төрөнгө чейин
кам сүттү иче турган болчу болсо, ошол курсагындагы бала баардык тарабынан, бою дагы, салмагы дагы баардык тарабынан полноценный, орусча айтканда татыктуу бала төрөлөт. Ушул өзүнүн весинде, өзүнүн баардык тарабынан өзүнүн нормасындагы бала төрөлөт. Анан мунун дагы бир пайдасы, бала ушу формироваться этип, курсакта түйүлдүк болуп, ушу өсө баштагандан баштап ушу мээсинин өсүшүнө, башка органдарынын өсүшүнө өтө жардам берет. Акылдуу, мындай зээндүү балдар төрөлөт десем эч жаңылышпайм. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, боюнда барлар эч кандай коркпостон биринчи күндөн баштап иче берсе эч кандай зыяны жок. Анан ушу балдар туурасында дагы токтолуп кетсем, ушу жаш балдардын мындай өсүүсү начар болуп, кыйналып, сүйлөй албай, мындай өзүнүн жашындагы балдарга тең боло албай аткан балдар боло турган болчу болсо, ушул кам сүттү ар дайым эртең менен турганда бир жарым кружкадан, кичинекей бала болсо, чоң бала болсо бир кружкадан жарым стакан буудайды өндүрүп туруп, ушунун чыккан маңызын берип тура турган болчу болсоңуздар, ушу 3-4 айдан кийин эле уже результатын көрөсүздөр. Жаш балдарга тез эле действовать этип, тез эле таасир берет. Ошон үчүн коркпостон, урматтуу мекендештер, ушу кам сүттү коркпостон бере берсеңиздер. Анан эми көк ширени дагы бир жолу кайталап айтып кетейин, эгерде баары бир жаш балдарга ичире албайсыңар, анткени себеби жаш балдар эмес, чоң кишилер да иче албайт. Бир күн ичкенден кийин, анткени жанагындай острый жыты бар, даамы дагы башкачараак болот дагы, иче албайт. Боюнда бар аялдардын деле ичиши кыйыныраак болсо керек, анан анын үстүнө өстүрүш дагы кыйын. Ошон үчүн боюнда бар аялдарга мен ушул кам сүттү сунуштайт элем. Ушул боюнда бар аялдар азыр ушул эгерде ичишти баштай турган болчу болсо, ошол барып туруп, лабораторияга барып, анализ тапшырып туруп, анан кандын составын көрүп туруп, анан ичип баштап 3 айдан кийин кайра барып тапшырып көргүлөчү. Эгерде каныңар нормага келип, баардык эритроциттери, лейкоциттери баардыгы нормага келип калбай турган болчу болсо, анан мага дагы жазып койгула, ушу туура эмес айтыптырсыз депчи. Ошон үчүн коркпостон, үркпөстөн иче бериңиздер. Ошондой урматтуу мекендештер, тынч болгула, аман болгула, оорубаңыздар.